Асель Кадырбекова кээде күйөөмдүн мээсин жегенди унутпайм. Ырчы Асель Кадырбекова социалдык түйүндөгү өзүнүн баракчасына үй бүлө боюнча пикирин бөлүштү. Үй бүлөдө атааңдаштык болбошу керек. Үй бүлөдө күйөө башкарыш керек. Ал эми аял болгону колдоону сезүүнүгө тийиш. Өзүмдүн жолдошумду дайыма колдогонго аракет кылам. Албетте кээде мээ жегенди унутпайм. Тең салмактуулук болуп турсун дейм да. Деги эле жубайлардын ар бири өзүнүн милдеттерин билсе жана аткарса баары сонун болот, деди Асель Кадырбекова. Белгилей кетсек, жылдыздуу түгөйлөр ырчы Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова жакында тун кызы Дарьянын жентек тоюн өткөрүп, элден бата алышкан. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Назира Айтбекова баарын бузган оорлоштурган өзүбүз чынында. Алып баруучу блогер Назира Айтбекова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жөн эле ойлор деген хэштег менен кезектеги пикирин жарыялады. Турмуш кыйын, ал муштайт, сен турушуң керек деп чечмелейбиз. Заман эмне болуп баратат дейбиз. Заманың бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол сөзүн жактырабыз. Ойлоп көрсөң, баардык кыйынчылыктарды заманга, турмушка, тагдырга, жашообузга, жаратканга шылтап, оодарып, жеңилдөөнү жактырат экенбиз. Кызык нерсе, баарын бузган, оорлоштурган өзүбүз чынында. Жамгыр нөшөрлөп төгүп жатканда керемет кубулуш, романтика деп кароого мүмкүн. Болбосо чүйрөйүп күн чыкса болот эле. Жүдөттү да дей алабыз. Көйгөй жамгырда эмес негизи. Ага болгон өзүбүздүн көз карашыбызда. Жамгырда бакытты таба албаган адам күн чыкканда деле чүйрөйөт. Азга топук кылбаган көпкө тойбойт. Азыркынын баркына жетмейин эртеңкиң эселеп келбейт. Шүгүр сөзүн оозучу айтканы менен көкүрөк сезбейт, аңдабайт. Ыраазымын баарына деп жазды Назира Айтбекова. Анын бул постуна окурмандар ар кандай пикирлерин калтырып жатышат. Маалымат булагы Барометр KG сайты.